Анда сіздердің рұқсатыңыздар менен мен сахнага ушул кино жөнүндө дегиле ушул жердин жетекчилиги ушул ой пикирлерди айтуу үчүн сөзгө Кыргыз Республикасынын Баткен облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаныбек Маматовичти чакырып коеюн. Ошондой эле Баткен шаарынын мэри Тообаев Сейтек Бөөлөтбековичти чакырып коеюн. Кол чаап турсаңыздар. Андан соң ушул эле жамаатка кошулуп биздин Уландын Ош шаарында канчалаган жетекчиликтер менен, канчалаган жакын санаалаштар менен колдогон инсандар бар. Ошол инсандардын атынан Ош шаардык кеңешинин депутаты Жамал Ормон Эжикевич чакырып коелу. Кол чабуулар. Саламатсыздарбы, урматтуу кино сүйүүчүлөр, урматтуу коноктор, урматтуу актерлор, бүгүнкү Жакшынакай сонун Баткен аттуу тасманын жаратуучусу Улан мырза жана жалпы эле бүгүнкү бетачардын Баткен үчүн бургул бетачардын катышуучулары баардан мурда баардыгыңыздарга президенттин Баткен облусуна айланып өкүлү Мамыржан Тойчиновдон ысык салам. Ошол үчүн да ушу биздин Баткен үчүн жараткан, биздин Кыргыз эли үчүн жараткан, ушул биздин маданий архивибизди, кыргыздын маданиятыны мындан ары азыркы шарттарда жаратуунун жолу менен байыткан биздин чыгармачыл топко терең ыраазычылыгымды жеткиремин. Ошол үчүн уруксат этсеңиздер, сиздердин алдыңыздарда ушул жерде көрүүчүлөрдүн атынан бизде фильмди жараткан, биздин урматтаган, сыйлаган Улан мырзага өкүлдүн ыраазычылыгын берип койсо. Урматтуу Улан Райбердиевич, сиздин Баткен облусу жөнүндө тарткан тасмаңыз бул жөн гана кино эмес. Чыныгы искусство. Тасма эмоцияга бай, мааниси терең. Ар бир кадрдын, ар бир кыймылдын артында сиздин чоң талантыңызга жана профессионалдык тажрыйбаңыз турат. Бул жасалган эмгегиңиз өзгөчө зор мааниге ээ жана мактоого арзыйт. Тасмадагы көрсөтүлгөн маселелер, анын берилиши абдан таасирдүү. Сиздин профессионалдыгыңызга